Алар ошо түс алышка кызыл түстү жакшы берет да. Копон гиластерге бергенде бирдей кызыл түс алат. Кызыл алмаларга берсе болот муну. Кызыл алмаларга берсеңиз, мисалы үчүн жакшы түс албай атса же күнгө жакшы көрүнүп турган жери кызарат, анан көлөкөдөгү баягы жери аркада шахтын арасында калган жерлери мына көгүш болуп, види жакшы болбой калат. Ошондойдо мына кулурду берсеңиз, күнгө көргөндөй болуп, берки салкындагылар эми кызарат да. Види жакшы, товарный видке жакшы иштейт. Анан мына марин болсо, бул антистресс. Антистресс бул. Стресске киргенде буну бересиз, ошону восстановление кылган жардам берет. Бул flower fruit деген болсо, бул чаңдаштырганы. Бул чаңдаштырганы жакшы. Чаңдаштырат бул. Чаңдаштырып, мөмөлө жакшы каанат. Теплицаларда да колдонушат. Анан кийин ошо гилястарда көп постоянно иштетишет аны. Составында эмне бар буларда? Составында көбүнчө калий бар мында. Дагы кошумча микроэлементтер, ошончо макро и микроэлементтер бар. Анан мындай стартер дегени бар. Бул жаш кичинекей көчөттөр эгилгенде берсе болот. Жалбырактан да иштейт, бул тамырга да берсе болот. Анан кийин мындай калмак деген бар. Кальций менен магний основной и дагы микроэлементтер бар. Бор бар, молибден бар ичинде, калий бар, магний, азот бар, анан бар. Анан кийин мындай жаңы бир препарат дагы келди. Бул быйыл келди. Именно фосфор, цинк. Ичинде фосфор, цинк и калий бар. 3 элемент бар экен да. 28%, калий 5%, цинк 9,2. Канча литр, 1 литр канчага жетет? Бул 1 литри жалбырактан бергенде 10 литр сууга 20 граммдан 30 граммга чейин болот. 20-25тен бергенде 400 литр сууга жетип калабы? 400-500 литрге жетет. Анан кийин мындай кап деген бул медный купорос, жидкий формада, мед формада. Бул медтин проценти 26%. Буну 10 литр сууга 8 граммдан берилет. Кошулат, э? Бул 1 тонна 200 литр сууга жетет. Кичинекей бактарда 2 гектарга жетет, чоң бактарга 1 гектарга берсеңиз болот. Бул Турцияныкы. Мед содержащий. Анан кийин мындай цинк бар. Отдельно өзүнчө цинк. Цинк, э? 50% цинк. 50%. Мындай испанскийлер бар. Железо. Агрифул бар экен да? Кальций, агрифул бар. Мына агрифул антисал деген. Туздуу жерлерде берилет. Тузду жууп, тамырга жетпей турган жерге чейин тереңдикке жууп кирип кетет да. Тузду жууа турган, туздуу жерлерди жууй турган агрифул антисал. Бул канча кошулат? Бул гектарына 6 литр кетет. Гектарына 6 литр, э? Тузду жуу менен основной топуракка берилет. Бергенден кийин суу коюлуш керек, өзү суу коюп туруп анан берилиш керек. Кыскасы тузду жууп тереңге карап жууп алып түшүп кетет. Аябай жакшы эффект берет. Дагы эмне бар уруктарыңыздан? Уруктарда Саката фирмасынын уруктары бар. Помидор, бадыран, капуста, даруздары бар. Бүт бардыгы бар да. Жүгөр уруктар бар, май токумдуку. Жүгөр урук. Жүгөр бул кайсы немеге? Бул силоско берет турганда бар, даңгада бар. Анан вегетационный периодуна карап туруп баягы 100 күндүк, 110 күндүк, 120, 130 күндүк ар түрдүүсү бар да.